қалсын. Аллаға жақындап, Алланың бұйрықтарын атқарып, Алла Тааланың разычылығына, мұхаббатына бөленсін деп. Бирок, бұл дүние сыноо дүниеде. Дүниеде бізді құрчап тұрады, чырмап тұрады, өзіне шақырып тұрады, өзіне алақсытып тұрады. Бұл осы сыноо болбай қалады. Bir жақтан Алланың өкімі, bir жақтан дүниенің чақырусу, bir жақтан Алланың қалоосу, екінші тараптан нәпсінің қалоосу, ортада. Алланың қалоосын қарап жашаған адамдар дайыма бақыттуу болып келген. Дайыма алардын жашоосу оң болуп келген. Нәпсінің қалоосунун аркасынан ээрчигендер дайыма кор болуп бүткөн алардын эмеси. Тагдыры, тарыхы жакшылык менен бүткөн эмес да. Нәпсинин аркасынан куугандар. Дүйнөдө негизги эки эле каалоо. Жараткан Алланын каалоосу, нәпсинин каалоосу. Ушу экөөнүн кармашуусу, экөөнүн күрөшү. Алланын өкүмдөрүнүн көпчүлүгү нәпсинин каалоосуна каршы. Bir az gana ökümler var, nefsinin kalosuna layıktır. Misali, kulu ve şarabu, fankihu ve tematta'u. Misali, jegile, içkile, başka oşkula, nikah kılgıla, biraz çırga kıla degen ökümler var. Bir oktuğanlar bunlar bardığı, şu biraz el ökümler nefsinin kalosuna layıktır da. Жалпысынан қарасақ, зекет берүү, ороза кармаган, намаз окуган, ажылыкка барган, кайрымдуулук кылган, адам напсы каалайт экен текеберликти. Ой көтөрүп, кыйынсынып. Буга каршы Алланын буйругу да кичпейилдик. Буга каршы да напсыга каршы. Эми ким Алланын каалоосун да напсынын каалоосун басып, буну кичине болсо дагы пасандатып, курбанчылык кылып, Алланын каалоосун аткарса, жараткан Алла Таала дүйнөдө бейпил жашоо берет. Ырыскысы канча болсо ошол берилет, бирок берекеси менен берилет. Ахирети түбөлүктүү бунуку курулат да. Дүйнөдө деле ыззаттуу, пакиза, бейпил Алла Таала жашоо берет. Ырыскы маселеси Алла жазганды ошол эле тиет адамга. Эми ким Алланын каалоосун талкалап, нәпсинин каалоосунун аркасынан кууп эле жүргөн болсо, угуп алсын. Нәпсинин каалоосу бул дүйнөдө толуктай турган, толук жыргата турган жай эмес. Эртеге бул нәпсинин каалоосу буну көргө тыгат. Эртеге бул нәпсинин каалоосу буну башы менен саят. Буну кор кылат. Шайтанды шайтан кылган нәпсиси. Ошон үчүн туугандар, мына каалоо. Нәпсини сындыра турган, нәпсинин каалоосун азайта турган, контролго ала турган нерсе пайгамбарыбыз айткан өлүмдү көп эстөө деген. Ушул нерсе менен адам нәпсинин каалоосуна үстөмдүү болуп, туура чечимди кабыл ала алат дейт. Эгерде бир адам өлүмдү эстебесе, ал нәпсинде туруштук берүү оңой болбойт ага. Ага кыйыныраак болот чечимдерди чыгарыш. Ошон үчүн тууган пайгамбарыбыз айткан: Аксиру хадиман лаздат, яни ал-маут. Аксиру зикра хадиман лаздат, яни ал-маут. Силер нәпсини көп сындыра турган, талкалай турган нерсе, мындайча айтканда өлүмдү көп эстегиле деп койду да. Лукман Хаким өзүнүн баласына айткан: балам, эки нерсени эч качан унутпа. Эки нерсени дайым унутканга аракет кыл деген да. Эки нерсени эч качан унутпа деген: бири жаратканыңды унутпа, экинчиси өлүмдү унутпа деген. Алланы унутпа, өлүмдү унутпа. Буну эч качан унутпа дейт. Эстен чыгарба дейт. Бай болуп кетсең дагы, бий болуп кетсең дагы, иштериң жүрүшүп кетсе дагы,
денсаулығың жақсы болса дағы, күшті болсаң дағы, қандай ғана болбосын, Алланы естен шығарба, өлімді естен шығарба. Екі нәрсені естен шығарба. Күнөөдөн сақтанғанға, арам нәрседен адам өзін тоқтатқанға, ушул екі күч. Алланы естөө, өлімді естөө. Ушу менен адам арамдан тоқтойды. Арам нәрсе, Алла Таала арам нәрселерді жаратты. Бирок арамға буйрук берген жоқ та. Сыноо болуш үчүн жакшылык, жамандыкты, арам, адалды жаратып коюп койду. Пендеге тандоону берди, ыктыярды берди. Ошон үчүн Лукман Хакимдин айтканы, балам, эки нерсени эч качан эсиңден чыгарба. Эч качан эсиңден чыгарба. Кандай абалда болбо. Бири Алла Тааланы эстен чыгарба, экинчиси өлүмдү эстен чыгарба. Эки нерсени дайыма эсиңден чыгар дейт. Ал кайсы десе, бирөөгө жакшылык кылдыңбы, эсиңден чыгар. Бирөө сага жамандык кылдыбы, эсиңден чыгар дейт. Бирөөгө жакшылык кылган, бир жакшылык кылдың бирөөгө. Кийим алып бердиң, тамак алып бердиң, дары-дармек алып бердиң, кажетин бүтүрдүң, үйлөнтүп койдуң, үй алып бердиң. Машалла, кандай гана кылып, кыскасы айтканда тууганың болобу, жоочун болобу. Кимге кандай жакшылык кылсаң, эсиңден чыгар дейт. Экинчиси, ким саңа жамандык кылса, бирөө зулумдук кылды сен, акыңа кирди, сени ушактады, сен нерсеңи тартып алды, сени кордоду, саңа жамандык кылды эле, аны да эстен чыгар дейт. 2006 mesela 2007 yanvarda ana hazır 26 oldu 26 yanvar 19 жыл болуп калат экен. Мен ооруп калдым. Алла Таалам ошо сыноосу болуп ооруп калдым дагы. Мына жакта бир больницада жатам. Ана адамдар зияратка келип, тияк неме кылып. Кудай рахматы, балыкчылык Абдулла Шейх бар эле. Оғып жүрөсүздөр, машалла, Кыргызстанга эмгеги чоң аябай. Жакшы көп, өмүрүнүн аягына чейин даават кылып кетти. Алла рахматын алып жайын жаннатка кылсын. Ошо киши дагы биз көп жүрүп калдык Алланын жолунда, ага чейин деле, андан кийин деле. Анан келип калды зияратка. Анан мен ошо китепти окуп атат элем, азыркы төртөөнү. Анан келип калганда ошо китептен ушуну айтып берип коеюн деп, сиздерге айтып берип аткан эсиме келип кеткен. Ошо айттым да. Эки нерсени дайыма эстен чыгарба, эки нерсени дайыма эстен чыгар. Бирөөгө жакшылык кылдыңбы, эстен чыгар. Бирөө сага жамандык кылдыбы, аны да эстен чыгар. Бирөөгө жакшылык кылганды эстен чыгарса болот экен, бирок экинчиси кыйын экен, адамыла дейт. Чындап эле бирөө жамандык кылса эстен чыгарыш кыйын да. Шайтан дайыма ошону эстетет. Өч алышың керек. Кек сактатат. Токто деп кыскасы айтканда. Аны кечирип коюш, эстен чыгарыш оңой эмес экен да. Пайгамбарыбыз 21 жылдык зулумду кечирди. Пайгамбардын жүрөгүндө кек сактоо деген совсем болбойт экен да. Энеден дагы боорукер экен да. Душманга дагы жакшылык кылат. Bir жолу Мединада жөөттөр келди. Пайгамбарыбызга ассаламу алейкум деди. Ассаму деген өлүм деген сөз. Ассалам деген жок. Ассаламу алейкум деди. Өлүм болсун сага деп берди. Карачы учурашканда. Окшошураак эми. Ассалам менен ассам. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кара, ва алейкум силерге деп койду. Өлүм деген сөздү айткан жок. Алар айтты, өлүм каалап келди. Саңа өлүм болсун деди. Өзүңөргө да эле койду. Өлүм деген сөздү өзүңөргө өлүм болсун деген жок. Бирок Айша энебиз жа ошол жерде бар эле. Айша энебиз чыдай албастан аларды карга берди. Алланын наанаты болсун силерге, Алланын ачуулугу болсун силерге. Өлүм силерге болсун депчи. Пайгамбарыбыз Айша энебизди урушту. Айша, оозуңду жап деди. Разияллаху анха.
Озуңдап dedi. Sah, mah Ayşe dedi. Ayşe'nin özü etti. Ya Resulallah, uqqan жоқсыз болар сізді не деп отады dedi. Сізге емне деген uqqan жоқсыз bu dedi. Пайғамбарымыз айтады, Айша, емне деп мен жауап бергенім, сен uqqan жоқсың bu дейді. Мына дұшманға дағы жақсылық қалап, жамандығын дағы аша чаппай. Пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссалам дұшманға райымдылық қылғанда үйреткен. Аға да дават берген дейді. Bir bana var ile hizmet kılıp cüretene ança Peygamberimize. Alda еврей olça Müslüman emesele. Katı orup kaldı da ölüm teşeğine yatıp kaldı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o şunu orup atatele, katı orup atatele ziyaretka vardı. Allah avalın sorap, den soğuluğun sorağınga vardı. Barsa katıca orup çatkan eken atası canındaki. Ana bu bala qarap, ataсын bir qarap, Пайғамбарымызды bir qarap. Пайғамбарымыз айтып отады, ла иляха иллаллах деп қой. Хотя bu ақырғы сөз азы дүниеден қайтып отады, ушу сөзді айтып ал десе, ал бала да айтайын дейді, бірақ атасын қарайды, атасын. Атасы айтты, аты Абул Қасим. Пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссалам күнияты Абул Қасим. Қасымдың атасы деген сөз. Қасымдың атасына баш ийгин деп бұйрық берді атасы. Ana bunu aytты, la ilahe illallah, Muhammadur Rasulullah deb. Aytar zaman canı çıkıp gitti. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam eşke şunçalık kıvanıp çıktı. Allah'a maqtov aytıp çıktı. Elhamdülillahillezî anqada abdahu minen nar. Şu bardık maqtov Allah'a olsun. Özünün pendesin dozoktan kutkardı dep Allah'a maqtov aytıp çıktı. Qaraç, bir pende dağı kalime aytıp dozoktan kutulsa Allah Teala'ga Peygamberimiz maqtov aytırdı. Ушул hadisten alımlarımız mesele çıkarıp aytат. Müslüman emes dağı orup kalsa ziyaret kılsa bolot eken da. Biz Müslümanlar da ziyaret kılıp öyle жүрөбүz go. Müslüman emes dağı. Ekinçiden Müslüman emes bolsa dağı eğer senin kızmatın kılsa bul da bolot de. Müslüman emes. Bırak kızmatın kılıp bir pazalap yapıp işleri kılsa al da bolot de. Müslüman emesler hiç. Buna ki tuğandar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütkül adam zattın mugalimi. Bütkül adam zatga tuğra yoldu görsötüş üçün, tuğra yaşoğunu yürötüş üçün gelgen. Bütkül adam zattı kutkarı üçün jiberilgen. Moyunundağı missiyası, жоопкерчилиги Kur'an-ı Kerim'de jetkirүү. Kur'an'da Allah Teala emneni kaalasa bu alamdın ojoyunu, emneni kaalasa Kur'an'a jaygaштырып koygan tuğanlar. Kur'an Allah Teala'nın kaalosu. Kim Allah'ın kaalosun düşüngüsü gelse, Allah menen emneni kaalap atat degende bilgisi gelse, Kur'an'a gayrılsın. Kur'an'a girsin. Kur'an'a girişsin. Kur'an'da Allah Teala düşündürüp berip koyot. Pendeni kantip jaratkan, emneden jaratkan, kanday etap menen jaratkan, kanday nematарды, jakşılıktарды, kanday jardamdарды көрсөткөн, pendege kanday мүмкүнчүлүктөрдү берген. Bunun jaralуулусунун maksat emne bardыгын Allah Teala Kur'an'da aytıp koygan. Emi tübölükte ahirette pendeni emne kütüp atat, anı da aytıp koygan. Bardыгын aytıp koygan. Oşon үчүn улуу Kur'an-ı Kerim менен дос болойлу, sırdaşaylı, dostoşoylu, vakit bölöylü Kur'an'a. Az bolsa da. Boş vaktlarımızda zikir menen. Peygamberimiz şunçalık köp zikirlerde aytıp ketti. Peygamberimiz bir ele söz menen. Qarаңыз. Adam zikir kılıp atkanda şeytan ağa jakınday albayt dedi. Canı çıkıp kabırga koyulganda zikirden de kutkaruçurak amal yok dedi. Dünyada ağır kanarı. Acılar, oruza tutkandar, gazat kılgandar, oşalardın kimisi abzel dese, kimisiz köp zikir kılsa. Acını altım 2 milyon adam, 3 milyon adam acılık var. Oşalardın en mıhtı acı kimdi kitse, kimisi köp zikir kılsa.
Mınaki 2 milyard musulman var. Uşun 1 milyard ele oroza karmasın. Meyli, jari minle aytaylı. Oşolordun en mıқты oroza kimdi kilse, kimisi köp zikir kılsa. Gazatga çıkkandar, çoğun gazatla yürgöndör. Kimisi köp zikir kılsa, oşonuku en mıқты. Bilmeysiz mi? Şunun için tillerimizi tuğandar, her birimiz özümüzün tillerimizi zikirge üyretöylü, göndüröylü, adaptandırtaylı. Bizge mınday jönölө сүйлөп аткандай зикир кылуу жеңил болсун да. Тажабай турган, чарчабай турган. Зикирде рахат алайлы. Зикир кылган сайын рахат алайлы. Мынакей өткөнкү сабакта дагы ар кандай пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям зикирдин жолдорун үйрөткөн. Ошолордун бири ла хаула ва ла куввата илля билла. Ушуну көп айтып жүрүшүбүз керек экен. Азыр ошолор боюнча хадис айтып беребиз. Бир топ хадистер. Абдулла ибн Амр разияллаху анхудан риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ма алал ард ахадун якул ла илаха иллаллах валлаху акбар ва ла хаула ва ла куввата илля билlah ва илля каффарат анху хатаяху ва лау канат мисла забадил бахр." Раваху Тирмизи. İmam Tirmizi rahmetullahi aleyh keltirgen hadiste Peygamberimiz ne de atat? Yer betinde kim la ilahe illallah vallahu akbar ve la havle ve la kuvvete illa billah dep koysa, anın günösü akiyanın göğügün çölük bolsa da geçiriletken de. Akiyanın göğügün görgönstörü öte köp da. Oşon çoluk bolsa da geçiriletdi. Abu Hurayra razıyallahu anh'a rivayet var. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam aytat: kim aytsa subhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah vallahu akbar ve la havla ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim dese, Allah aytatken aslama abdi vastaslama. Menim pendem mana başıydı cana, mana özün tapşırdı eken. Allah Teala kim şunu bir yol aytıp koysa, subhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah vallahu akbar ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allah aytat eken oşoga жооп берет экен ошо зикиргечи. Ne dep? Aslama abdi vastaslam. Menin pendem manga moyun sundu, baş idi, jana özün toluğu menen manga tapşırdı deydi. Abul Munzir Juhani radıyallahu anh'ın rivayet aytat, men peygamberimizge ayttım. Allimni afdalul kalam. Sözlerin en abzeli manga үйrөтүңүзчү dep. Peygamberimiz aytты: "Ya Abul Munzir, Abul Munzir, ayt, kul la ilahe illallah vahdahu la şerike leh, lehul mulk ve lehul hamd, yuhyi ve yumit biyadihil hayr ve huve ala kulli şeyin kadir, mi'ata marratin fi kulli yevm." Uşunu gün sayın 100 yol aytıp жүргөн deydi. Fa innaka yevmaydin afdalan nas amalan. Oşol günü sen adamların en abzeli olasın deydi. En abzeli, en jogorku, en faziletli adam sen bolasın. Kaysını? Mına zikir. Biz tasbih alıp göçödöbüz, bazarda жүрөбүz, je biröөнү күтүп турабыз, машина айдап жүрөбүz, je басып баратабыз, je кичине тренировкада басып жүрөбүз. Проблема жок. Жөнүнө басып жүрө бергенден көрө зикир кылып турбайсың. Буга бир акча кетпесе, бирок алхамдулилlah пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, 100 жол айтса, ушул зикирди ошол күнү сен адамдардын эң абзели болосуң дейт. Бирок сендей бирөө айткан болсо, же сенден бирөө көп айтып койсо, анда бөлөк кеп. Ал кайсы? La ilahe illallah vahdahu la şerike leh, lehul mulk ve lehul hamd, yuhyi ve yumit biyadihil hayr ve huve ala kulli şeyin kadir. Mana. Hiç qanday qiyin emas. Oşo hadisin ulandısında ve aksir min qawli subhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah vallahu akbar ve la havle ve la kuvvete illa billah dedi. Uşu zikirdi көп aytqıla dedi Peygamberimiz. Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu akbar. Ve la havle ve la kuvvete illa billah. Her birinde vav var. Subhanallahi, velhamdülillahi,
ve la ilahe illallah, vallahu akbar, ve la havle ve la kuvvete illa billah. Uşunu көп aytqılar dedi. Emne üçün? Fa innaha sayyidul istiğfar. Бұл istiğfarların мырзасы. Ve innaha mamhatun lil hataya. Бұл günölөрдү жок кыла турган нерсе. Бирде мен ойлойм дейт. Арависи айтат да, мужибатун лил жанна, бейишти важип кыла турган нерсе дейт бул. Мынакей. Istiğfarlardan мырзасы экен, күнөлөрдү кетире турган, жок кыла турган нерсе экен, бейишти важип кыла турган нерсе экен, азыркы зикир. Эми Аллах акбарды 10 жолу айтса, Субханаллахны 10 жолу айтса, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга бир энебиз кайрылган экен. Я Расулалла, сиз мага ушундай бир сөздөрдү кабар бериңизчи, бирок мага оорлук кылбаңыз. Өтө көп нерсени айтып койгоңуз. Деп атат да. Пайгамбарыбыз айтты энеге. Аллах акбарды 10 жолу айтыңыз анда. Аллах акбар, 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 Аллах акбар. 10 жолу айтың dedi. Yakулуллах, Allah Teala ayet etken. Hâdâ li. Uşul men üçün deyitken. Peygamberimiz aytdı. Andan ki Subhanallah'ın 10 jol aytınız. Allah aytken. Bul da men üçün deyitken. Andan ki Allahümme gfirli deyiniz. Allah aytadiken. Qad fa'altum. Meni geçir dep ayttınız mı? Allah Teala'm geçirdim. 10 jol Allahu Akbar dep, 10 jol Subhanallah dep turup, ya Allah meni geçir desen, Allah aytadiken. Sen geçirdim deydi. Ana, jön ele aytып koyuyorsun bununçu. Eşten çıkıp öyle maşineye oturganга çeyin, maşineye ısıganга çeyin aytып koyuyorsun. Mana. Qanday degen. Bul sözdörдү til менен айтпасакчы. Til сөзсүз бирөө бир ушакка, же дүнүйөнү даңазалаганга, же бирөөнүн айыбын айтып, же өзүбүздү мактаганга, же болбосо мээге бир дагы бир балекет салекет келгенге жол ачылат да. Эгерде зикир кылып турсак, жакшы ойлор келет туугандар. Жақшы қалаулардың eşiktері açılады. Жақшы амалдардың eşiktері açılады. Zikir kılganda adamçı. Anas ibn Malik'ten rivayet var. Ummu Süleym apası. Ertemenen Peygamberimizге vardı da aytты dedi. Ya Resulallah, Мага сөздөрдү үйрөтүңүз, мен аларды намазымда айтып жүрөйүн dedi. Aqulu hunna fi solati. Namazımda айтып жүрөйүн dedi. Пайгамбар dedi, Kabbirullah 10. Allahu Akbar'da 10 жол айтыңыз. Ve sabbihi 10. Subhanallah'ın 10 жол айтыңыз. Ve ahmadihi 10. Allah'a elhamdülillah'ın 10 жол айтыңыз. Summa sali ma shi'ti. Keyin қалағаныңызды сұраңыз. Yaqulu na'am, na'am. Қалағаныңызды сұраңыз, айтат екен ал. Ова, ова деп. Мындайча айтканда кабыл кылат деген дуа. Зикирдин дагы бир түрү. Туугандар. Абу Саид Саад ибн Аби Ваккас радıyallahu anhu'dan rivayet. Bir жолу bu kişi Peygamberimiz Muhammed aleyhisselama gelse, dakhala ma'a Rasul ala imra'atin. Жоқ. Bu Sa'id ibn Abi Waqqas radıyallahu anhu Peygamberimiz bir жерге барса, bir ayal al ayal алдында kurmanın söğüklörün жыйнап алыптыр мондай кылып. Мурда эми азыркында таспилер жок эле да. Кээ бир риваятта келет ки кичинекей таштар дейт. Аны канча зикир кылат экен? Ошону санап коет. Мисалы 1000 штук болсо, будан буяка өткөрө берет да, мынтип жылдыра берет да. Мындай. Мурда мындай азыркы таспилер жок учурунда мен деле көргөм. Ошо кичине курман немелеринен, ошо дарактардан асмас. Энелер, аксакалдар, ошолордун ушундай таспилери болот эле. Же болсо бая бизде жиде деп коет эле го. Ошонун сөгүнөн дагы өткөрүп тешип алдында онда мында өтөн. Ушуларды зикир таспих кылышат эле. Кээ бирлери болсо көп. Субханаллах. Пакистанда bir жерге барып калсак, ал жерде бир киши өткөн экен. Аларда мындай адат бар экен. 70 000 ушундай курманын сөйөктөрү бар экен. Bir каптын ичинде экен. Bir kişi ölüp kalsa, makul bu. Oşol жерде мындай ак шейшепти чоң жазат экен дагы. Тегерегинде bir 30 киши, канча киши болсо келип отурат экен.
Бар тегерени белечи. Анан баягынан уштап өзүнө алып ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах. Тегерени бирөө менен сүйлөшпөйт. Телефон карамай жок да. Так. Азыр бир телефондон ham тасбиhlер чыгып турат. Анан кыскасы ошентип, ошо топ ар ким баарын бүтүрүп койду. Ошо 70 миң зикирди бир канча отуруп чекеден ошо тартып, шеде бир 30дун тегерегинде болжолду менин оюмча. Ошонун баарын зикир бүтүрүп койду. Кийин анан ошол жерде бир шейхи, устазы келип анан ошо тахлил деп коебуз, тахлил таш. Далил таш деп коет эле, айылдарда угуп каласыңарбы? Аксакалдар айтып калат. Анан ошодан дуа кылып, я Алла, ушул ла илаха иллаллахтын соогун пананча өлүккө багыштадык дейт экен. Чүптү? Пананча ким өтүп кетсе, ошого багыштадык деп жакшылап дуа кылып коет экен. Ошо деп чогуу эле баардыгы. Кийин аны баягы салып туруп, баягы капка салып экен элечи. Байлап туруп ошол мешиттин бир жерине коет экен. Качан келсе, булар болсо так окуп коет. Кээ бир жерлерде болсо, машалла, ушундайды да бир көрдүк. Кур'андын 30 парасын 30 бөлүккө бөлүп койгон да. Ар бирден пара. 30 Кур'анды окуй ала турган кишилер болсо, бирден таркатат. Макулбу? 30 бөлүктө да. Бардыгы жарым сааттан 1 саатка чейин окуп түшөт. Жаап коет, келип туруп, ошо хатым Кур'анды соогун пананча өлүккө өтүп кеттилер деп соогун багыштап коюшат. Ошондо жакшы үмүт менен, я Алла, мына ошол эми ахиретке ошого машалла бир жолдош болсун, кабырдын сурагы жеңил болсун. Кабырында, я Алла, ошо соопторду мусулмандын шафааты хакта буларчы. Даже жаназага турганда дагы пайгамбарыбыздан риваяттар келет, кайсы мусулман жаназасына 100 киши турса, ошолор шафаат сураса, ортомчулуктучу, я Алла, биздин ортомчулугубузду кабыл кылып, ушу пенденин күнөөсүн кечирип койчу десе, Алла кечирип коет экендей. Бир риваятта 40 киши дейт, Канча дейт? 40 киши таарат алып келди, жаназада турдубу? Жаназада ошо дуа кылат да. Жаназа дуа. Жаназа намазда ошо өлүккө дуа кылат. Я Алла деп ошолор 40 ошол. Ошо пендечилик кылган, кетирген кемчилик, ката күнөөлөрүн баарын кечирчи. Кабыл дейт, кечирип берди. Мусулмандардын ушунчалык макамы бар экен. Аллах Таалам бизди пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүнөн жаратып, кээде өлгөн киши шафаат кылат дейт. Жаназа окуучуларгачы. Кээде жаназа окуган өлүктөргө шафаат кылат дейт. Бири-бирине. Ошон үчүн иншалла мына жаназадан да калбай жүрүш керек. Жаназадан калбай жүрүш керек. Кээ бир риваятта келет 7 дейт. 100дөн баштадык, 100. Азыраак болуп калды. 40. 7 болгон. Даже 7 эмес, 3 сап деп келет. Канча сапка келет эле? 3 сап. 3 сап жаназада турса, ошолор ортомчулукка түшүп, я Алла, ушу пендеңдин күнөөсүн кечире берчи десе, Аллах Таалам ошолордун шафаатын кабыл кылып кечире берет экен да. Ошол 3 сапты тургузуш үчүн алымдарыбыз мындай жолдомо берген. Имам алдыга турсун, өлүктүн көкүрөгүнө тушунда турат. Аркада 3 киши турат, биринчи сап. Баарды бир сапка туруп албай. Түшүндүңөрбү? Анын аркасында экинчи сапта экөө турат. Анын аркасында үчүнчү сапта бирөө турат. 3 сап болдубу? Биринчисинде канча болду? 3. Экинчисинде канча болду? 2. Экөөнү кошкондо 5 болдубу? Аркасында канча бар эле? Бирөө. 6 болду. Имам менен канча? 7. Ушу 7 киши болсо иш бүтөт, Кудай кааласа. Эң азы. Машалла. Болсо канча жаназага көп адам келсе, ошончолук жакшы. Бир нерсени туугандар эстеп коюп, башкаларга да айтайлы, жаназага даарат алып барыш керек. Азыр ушундай суроолор деме болуп калат, жаназада адамлар жаары менен көп даараты жогору тура берет дейт. Андай кылбаш керек. Жакшылык жаман ар бирибиздин башыбызда бар. Бүгүн паланчанын үйүнөн өлүк чыкса, эртеге сенин үйүңөн чыгат. Анан биздин үйдөн чыгат. Анан кошунан үйүнөн чыгат. Ушинтип туугандар, мына ол келе берет ал. Ойлобош керек ошон үчүн. Ошон үчүн иншалла сөзсүз даарат менен барып, даарат менен жаназасын окуш керек. Мейли, зикирге келели. Каяктан өтүп кеттим башка жака?
Said ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu aytып атат, пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен биргеликте бир аялга кирди эле. О аялдын алдында ва байна ядайха навана курманын сөөктөрү жаткан экен. Не кылат десеңизби? Тусаббиху бихи, ошо сөөктөр менен тасбих айтат экен, субханаллах дейт экен да. Пайгамбарыбыз айтты энебизге: "Ухбирук бима хуа айсар алейк мин хада ау афдал." Мен сизге бир кабар берейин, ушудан дагы жакшырагын, жеңилирегин деди эле. Пайгамбарыбыз айтып атат да. Ал кыйналып отурган. Субханаллахи адада ма халака фис сама, субханаллахи адада ма халака фил ард, субханаллах адада ма байна далик, субханаллах адада ма хуа халик, валлаху акбар мисля далик, вальхамдулиллахи мисля далик, ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن والنسائي وابن ماجه ابن حبان. Мына уш китептердин бардыгында келет экен. Абу Даудда, Тирмизиде, Насаиде, Ибн Хиббанда, Хакимде 5 китепте. Пайгамбар ошо энебизге айтып атат. Энебиз бир топ үйүп койгон курманын сөөктөрүн зикир кылып отурганда, ушудан да жакшырагын айтайынбы деп, кара, жакшырагын. Бул дагы жакшы, бирок будан да жакшырагын айтайынбы деди. Не деп айтып атат? Мына зикирди кыл дейт. Ушу жакшы дейт. Кайсы экен? Субханаллахи адада ма халака фис сама. Алла Таала асманда канча махлук жаратса, ошонун санынчалык Аллага субханаллах болсун. Алла жерде канча махлук жаратса, ошонун санынчалык Алла Таалага субханаллах болсун. Жер менен асмандын ортосунда канча махлук болсо, ошонун санынчалык Алла Таалага субханаллах болсун. Жана Алла Таала кыямат күнгө чейин канча махлукту жаратуучу болсо, ошонун санынчалык Алла Таалага субханаллах болсун. Аллаху акбар ошончолук, альхамдулиллах ошончолук, ла иляха иллаллах ошончолук, ла хаула ва ла куввата илля билля ошончолук. Эми котормосу да? Ушуну айтып койсоң, азыркылардын баарынан жакшы деп атат да. Демек, асманда Алла Таалам канча махлук жараткан? Периште канча? Асманды карай турган болсок, Аллаху акбар, жылдыздан эле канча? Канча нерселер. Эми жерди карасаңыз, куму өзүнчө, суусу өзүнчө, жалбырагы өзүнчө, адамдар өзүнчө, чач, кирпик, каш өзүнчө. Буну эч ким санап мүмкүн эмес да. Biz ошону чогултуп эле айтып коюп атабыз да, я Алла, мен билбейм, бирок саны сен билесиң, сага ошончо субханалла депчи. Ошончо сага альхамдулилла, ошончо сага Аллаху акбар, ошончо сага ла иляха иллаллах, ошончо сага ла хаула ва ла куввата илля билля. Жыргал болдубу? Ана. Ошонун санынчалык деген сөздү кошуп коюш керек да. Асмандагы махлуктун санынчалык, жердеги махлуктун санынчалык, жер менен асмандын ортосунда махлуктун санынчалык, кыямат күнгө чейин канчаны Алла Таала жаратуучу го? Ошонун санынчалык сага субханалла болсун. Бир, ушулардын бардыгын азыркындай альхамдулилла болсун. Ушунчалык сага Аллаху акбар болсун. Ушунчалык сага ла иляха иллаллах, ушунчалык ла хаула ва ла куввата илля билля болсун. Мына энебизге мындай айтты. Арабчасын да бир окуп коеюн. Мынакей. Субханаллахи адада ма халака фис сама. Бир. Субханаллахи адада ма халака фил ард. Эки. Субханаллахи адада ма байна далик. Үч. Төртүнчүсү субханаллах адада ма хуа халик болду. Ушуну айткандан кийин валлаху акбар мисля залик. Так. Вальхамдулилlah мисля залик. Ва ла иляха иллаллах мисля залик. Ва ла хаула ва ла куввата илля билля мисля залик. Буну жазып алып эле окуп жүрө берели. Бир ай, 2 айда тилибиз көнүп калат дагы. Кудайга шүгүр, шыр. Хотя бы бир күндө бир эле жолу айтып коелу. Мо айтылган зикирлердин бардыгыначы топтоп койсокчу, 1 саатта мындан баарын айтып коебуз. Баарын окуп коебуз. Просто кичине кайраттуулук керек, эрк керек. Алла Тааладан товфик сураш керек. Жардам сураш керек. Иншаллахнын колу ишке ашып кетет. Ушундай эле да бир зикир. Жуайрия деген энебиз болгон. Радияллаху анха пайгамбарыбыздын жубайы. Момундардын энеси. Аты Жуайрия. Макулбу? Аты кандай экен? Жуайрия деген. Ушу энебиз бир жолу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям
Алдынан чыгып кетти дейт, эрте менен. Багымда токкан учурда эле. Кийин пайгамбарыбыз бир чашт мезгилинде анан үйгө кайтып келди. Энебиз багымдаттан бери ордунан жылбай зикирде отурган экен. Чаштка чейин. Чашт дегени зуха, чашки деп коебуз муну. Саат 10-11де убакыт айтат да. Мындайча айтканда бир 10-11дин ортосу болгондо, азыр багымдат саат мисалы саат 5терде болсо, ошол мезгилдерде 4-5 саат да минимум. Ошонча зикир кылып отурган экен, ордунан жылбай. Пайгамбарыбыз энебизди көрүп калды дагы айтты. Мазилти алал халиллати фарактуки алейха. Мен багымдат окуп кеткенден бери, сен менен коштошуп кеткенден бери, ошодон бери зикир кылып отурасыңбы деди, ушул абалда. Энебиз айтты, "Наам" деди, "Ооба" деди. Пайгамбарыбыз айтты, "Мен" деди, "Лакад культу ба'дак арба калиматин саласа маррат." Мен сенен кийин, сен менен коштошкондон кийин 4 сөздү 3 жолу айттым деди. Ошону таразага кое турган болсок, собобу сен азыр 4-5 саат зикир кылып отурган экөө тең деди. Макулбу? Эми кеп пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам кайсы 4 сөздү 3 жолу кайталады. Багымдат намаздан кийин ошол 4 сөздү 3 жолу кайталап койсоңуз, чашт убакытка чейин зикир кылгандынга тең соогун аласыз. Соода арзан да? Элесе 4-5 саат зикирде отуруш тамаша эмес да? А бирок сиз ошол 4 сөздү 3 эле жолу кайталап коесуз. Субханаллахи адада халқихи. Субханаллахи ва бихамдихи адада халқихи. Ва рида нафсихи ва зината аршихи ва мидада калиматихи. Бүттү. Ушу 4 сөз экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Субханаллахи ва бихамдихи адада халқихи ва рида нафсихи ва зината аршихи ва мидада калиматихи. Ушуну 3 жолу кайталап коюш керек экен багымдат намаздан кийин. Айтыңыздарчы: Субханаллахи ва бихамдихи адада халқихи ва рида нафсихи ва зината аршихи ва мидада калиматихи. Ушул бир болду. Азыр 4 сөз айттык. Субханаллахи ва бихамдихи адада халқихи бир. Субханаллахи ва бихамдихи адада халқихи ва рида нафсихи ва зината аршихи ва мидада калиматихи. 4. 3 жолу багымдаттан кийин айтып коем. Зерикпең. Мына хадиске пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Жувайрия энебиз аркылуу бизге ушу тийип калды туган. 4-5 саат зикирге тең келе турган зикир мына. Мааниси кандай? Субханаллахи ва бихамдихи дегени Алла Тааланы мен арулайым, ага мактоо айтуу менен бирге. Алланы арулайым дегени Алла бардык айыптан таза, ошону айтамын. Ага мактоо айтуу менен бирге. Адада халқихи дегени Алла Таалага Субханаллахи ва бихамдихи деген зикирди айтып атпайсызбы? Канча жолу? 1 жолу, 1000 жолу, миллион жолу, канча жолу адада халқихи дегени махлуктун санынчалык. Канча? Жаралгандын канча саны бар? Алмадан эле канча? Буудайдан канча бар? Дүйнөдө канча махлук жаралган болсо, ошонун санынчалык Алла Таалага Субханаллахи ва бихамдихи болсун деп атасыз да? Түшүнүктүүбү? Субханаллахи ва бихамдихи адада халқихи деген махлуктун санынчалык. Так. Ва рида нафсихи Алла разы болгончо. Алла Таала өзү разы болгончо. Ошончолук Субханаллахи ва бихамдихи Алла өзү разы болгончо. Ва зината аршихи деген аршынын салмагынчалык. Аршты билесизби канча чоң, канча кичине? Алла эң чоң махлук арш. 7 жер, 7 асманыңыз курси дегенин алдында чөлдөгү ыргытып койгон шакеге окшош деген. Курси кошулуп туруп, 7 жер асман кошулуп туруп, арштын алдында чөлдөгү ыргытылган шакеге окшош деген да.
Эми ал арыштын салмагы канча Кудай билет. Арышты көтөрүп турган 8 периште бар. Бирөөсүн сүрөттөгөндө кулагынын жумшагынан ийине чейин 700 жылдык сапар деген. Канча? Мунери арышты көтөрүп тургандар. 8 периште көтөрүп турат. Яхмилу арша роббика йаума идин 8. 8 периште көтөрүп турат. Мынакей тугандар, арыштын салмагынчалык Алла Таалага субханаллахи ва бихамдихи болсун деп айтып атасыз. Ва мидада калиматихи, Алланын сөзүн өлчөмүнчө, мында четкан Алланын өкүмүнүн канча саны болсо, ошончо деген сөз. Мынакей тугандар, Алланын улуулугун жазганга, эгерде жер бетиндеги дарактар калем болуп берсе, океандар сыя болуп берсе, булардын баардыгы бирөө эмес, дагы 2, 3, 4, 5, 6, 7 болуп кетсин. Бу калемдерин баардыгы бүтөт, сыяларын баардыгы бүтөт, Алланын улуулугу бүтпөйт дегенде. Жараткан Алла Тааланын улуулугу бүтпөйт. Булардын баары чектелүү. Жараткан Алла субханаху ва тааланын кудрети, илми чексиз да. Чектелген менен чексиз тең мүмкүн эмес да, тең болушу. Ошон үчүн мынаны жаттап алайлыбы? Кандай нестеле? Хотя бүгүнкү биз сабагыбыз ушу болсун, бир нерсени пайда алып кетели. Угуп атабыз, жакшы, алхамдулилlah, түшүнүп атабыз, бул жакшы. Аз болсо дагы иншалла алып атабыз, жакшы. Бирок бир нерсе дагы бир кадам таштап коелу. Ушуну сразу жаттап алайлы, кагазга жазып алайлы, жакшы үйрөнүп алайлы да, бисмилла деп эртеге багымдаптан баштайлы. Кандай нестеле? Болобу? Кийинки жумада сурап коеюн анча-мынча? Всё. Ана субханаллахи ва бихамдихи адада халқихи ва рида нафсихи ва зината аршихи ва мидада калиматихи. 3 жол айтасы, туган. Вообще оор эмес. Апаңызга ушуну айтып барың, белек кылың. Бүгүн белек кылыңыз. Атаңызга ушуну белек кылың. Алар билбей өтүп кетип калбасын. Ушуну хотя бы бир айтып алсын. Алла барыбызга товфик берсин. Амин. Кайерде дебейсизби? Раваху Муслим ва Тирмизи. Сиз коркпой айтсаңыз болот мынаны. Сахи Муслимде келет. Тирмизиде келет, китептердин атынан бери. Бул риваятты ким айтты? Жуайрия энебизден. Ал ким? Пайгамбарыбыздын жубайынан. Мына канчалык бекем. Ошон үчүн иншалла айта жүрөйлү, тилибизди көндүрүп. Көп деле убакыт өтпөйт экен буга. Алла барыбызга товфик берсин, а? Амин. Дагы бир зикирдин түрлөрү. Карачы, канча зикирдин түрлөрүн өтүп атабыз туганы. Абу Умама разияллаху анху айтат, Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам мени көрүп калды. Мен элимди кыймылдатып аткан элем дейт. Пайгамбарыбыз айтып тур анан, элимди эмне деп кыймылдатсаң? Я Расулалла, зикир кылып атам дедим дейт. Зикир кылып атам дедим. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деди. Ала ухбирук би аксари ва афдал мин зикрик бил-лейл ва нахар. Сен түнү күнү зикир кыласың го, ошонун эң абзелин сага айтайынбы деди. Абу Умама айтты, айтыңыз сөзсүз я Расулалла. Пайгамбарыбыз айтты, мындай деп айт деди. Subhanallah adada ma khalaqa, subhanallah mil'a ma khalaqa, subhanallah adada ma fil ard والسماء سبحان الله ملء ما في الأرض والسماء سبحان الله عدد ما أحصى كتابه سبحان الله ملء ما أحصى كتابه سبحان الله عدد كل شيء سبحان الله ملء كل شيء الحمد لله عدد ما خلق الحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عدد ما في الأرض والسماء والحمد لله ملء ما في الأرض والسماء والحمد لله عدد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه والحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء. Buna qanday деген uzaq. Asman толтура Аллаға мақтоо. Жер толтура Аллаға мақтоо. Асман жердің ортасында Аллаға толтура мақтоо болсын. Алла Тааланын китебин канча эсептейбиз, ошого толтура. Мил'a деген мындай. Эстегенде биз рүкүдөн турабыз го. Sami Allahu liman hamida degende ne deyiz? Rabbana lakal hamd. Mil'as samawati ve mil'al ard ve mil'a ma baynahuma ve mil'a ma şi'te min kulli şeyin ba'du. Uşunday dua var da.
Алла Таалага мактоо алсын. Роббана лакал хамд дегенде биздин робубуз, о робубуз, сага мактоо болсун деген да. Азыр мен айтканым жер толоо мактоо болсун. Асман толоо мактоо болсун. Асман менен жер каалашынча мактоо болсун деген сөз да. Рүкүдөгү. Кейде мындай бар. Сами Аллаху лиман хамидадин Роббана лакал хамд. Then hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi kibривата ва мубаракан алей кама юхиббу раббуна ва ярда. Бардыгы ушул рүкүдөн тургандан кийин айтыла турган дуаларга кирет да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ар бир учурларда ушундай машалла сиздерге бизге берекелүү, нурлуу, пайдалуу, ахирет курула турган, кабыр нурлана турган, жүрөк нурлана турган зикирлерди бизге таштап кеткен да. Ошондон кичинеден үйрөнүп акырын жылай берейли. Анан колдонойлу. Жашообузда башкалар менен бөлүшөйлү жеткиришип. Өзүбүз жашообузду алып келсек пайгамбарыбыздыкынан бул ибадат болот. Башкалар менен бөлүшсөк пайгамбарыбыздын азыркы айткандарын бул даават болот. Болду. Мусулман ошо экөө менен эле жашайт. Өзү кылат, башкаларга бөлүшөт. Tahmid, elhamdülillah'ın dağı bir türü, soğuğu. Tabarani'de gelet, Umar razıyallahu anhu'dan, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'da mınday dep aytып жаткан uqamın deydi. Kim aytsa? Elhamdülillahillezî tavada kullu şeyin li azamati. Velhamdülillahillezî dalle kullu şeyin li izzati. Velhamdülillahillezî khada kullu şeyin li mulkihi. Velhamdülillahillezî istaslama kullu şeyin li kudratihi. Faqalaha yatlu biha ma indallah. Uşu zikirlerdi kim Allah'ın aldındagı бар нерсе, мындайча айтканда, соопту, бейишти, Аллах'ın разычылыгын, райымын изденип, ошону талап кылып, айта турган болсо дейт. Катабаллаху лаху биха альф хасана, Аллах 1000 соопага жазып берет. Ва рафа лаху биха альфа даража, 1000 даражага бийик көтөрөт. Ва ваккала бихи 70 альф малак, 70.000 периштени Алла Таала дайындап коет. Ястагфируна лаху иля яумин кияма, кыямат күнгө чейин ошого истигфар кылат. 70.000 периштени сизге дайындап коет экен. Кыямат күнгө чейин биз өтүп кеткенден кийин деле кабырда жатканда деле алар сиз үчүн истигфар кыла берет экен да. Сиз үчүн Алла Тааладан кечирим сурайт экен. Истигфар деген мааниси ошол. Я Алла, паланчанын баласы паланчанын күнөөсүн кечир деп 70.000 периште кыямат күнгө чейин истигфар кылат дейт. Kimge? Uşunu aytkan kişiye. Umar Hazretleri rivayet eken, Tabarani'de gelet eken. Keremet zikirler. Dualardı qarаңыз. Da bir qaytalayın. Kim aytsa Peygamberimiz aytып atadi. Elhamdülillahillezî tavada kulli şeyin li'azamatihi. Bardıq maqtoolor olsun. Jaratkan Allah Taalaga al ушундай zat. Her bir nesi anın ululuğunda tömön. Başı igen. Allah'ın ululuğunda hiç kim baş köteri olmayı. Cebrail perişte olsa da hiç. Olsa Cebrail perişte bilesiz mi? İki kanatını atsa çıkıştan batışka çeyin cavat. Bir kanatымен жерге çapsaçı, jer аңтар теңтер olup кетет. Jer elemez. İsrafil perişteni üylöp koygondan alam talqanlat bilesiz mi? Bular perişteler jönökөй emес. Ustazı aytат эле Mavlana Ihsanul Haq damat barakatuhu. İsrafil perişte suurdu oozuna ушундай кармап турат. Degende talqanat eкен. Alam. Bir üylөгөндөн nafhatul ula деп коет. Talqanat. Анын üylөгөнүн күчү ушунчалык экен да. Азыр мо терезе турат го. О, Кудай сактасын, тиякта бир дагы ушундай катуу звук менен берилсе жарылса билесизби? О, мен эсимде бар, анау Кытайдын посольствосунун бирөөлөр жардап берсе болбоду. Кудай сактады дагы. Бирөөлөр немелер. О, нар жактагы айнектерден бетертеп жарака кетип калды го. Ошон баягы несинен эми? Титиреп катуу үнүнөн да. Биз эсибизде канчанчы экен Мураталы Ажы Кудай рахматы муфти эле. 430 орунду самолеттор келди. Ажыларды алып кетебиз депчи. Биздин аэропортко. Ананда келтимде бурулганда аркасындагы шамал чат го. Аэропорттун айнектери сындырып элейт го.
Бұл жерде бардығы болып. Бұл немнен айтып атам? Баяғы үндін, шамалдың күші. Ошончо экенде, бұның үні Исрафил алейхиссаламдын үні. Деп қойғаны алам талқанат дейді. Устаз айтады эле, бұның үні ошондай болса, егер чапсам не болор екен дейді да. Үні ушундай болса, адамдын чапқаны кандай екен дейді, қара. Ошондой периштелер дагы Алланын алдында не болуп калат экен? Алланын улуулугунда бардыгы тавадуа дейт, кичипейил, бардыгы моюнсунуп баш ийип калат. Валхамдулиллахиллади далла кулли шайин лииззатихи. Ар бир нерсе Алланын иззатына кор. Бардык мактоо ошол Аллага болсун. Бардык нерсе Алланын мүлкүнүн алдында моюнсунган, кичпейилдиги, худууну тандаган, коркууну тандаган. Бардык нерсе Алланын кудуретине бардыгы моюнсунган баш ийген. Мына кыскасы айтканда, мына арабча 1, 2, 3, 4 жолу алхамдулилlah экен. Биринчиси алхамдулиллахиллади тавадаа кулли шайин li'azamatihi. İkincisi velhamdülillahillezî delle kulli şeyin li'izzatihi. Üçüncüsü velhamdülillahillezî khada kulli şeyin limulkihi. Dördüncüsü velhamdülillahillezî istaslama kulli şeyin liqudratihi. Ушуну айтып койсо, бунун пайдасы ушуну Алланын ыраазычылыгы үчүн айтсын дейт да. Үчөө. Биринчиси 1000 сооп жазылат, 1000 даража бийик көтөрүлөт, жана 70.000 периштени Алла Таала дайындайт. Ал ушу адам үчүн кыямат күнгө чейин истигфар кылат. Кыямат күнгө чейин истигфар. Кайта ушуну бир айтып коелбу? 70.000'di bir ишке салып коелу. Ha? Ал өзү ишин кыла берсин. Biz akırın işlediğini öğren. Bolu? Elhamdülillahillezî tavada'a kulli şeyin li'azamatihi. Velhamdülillahillezî zelle kulli şeyin li'izzetihi. Velhamdülillahillezî khada'a kulli şeyin لملكه والحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته. Allah kabul etsin. Perişteler iştiğle versin. Daha bir soğuk. Zikirdin bir türünün soğuğu da. Bayhaki'de geletken Hazreti Ali radhiyallahu anhudan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga Cebrail periştesi düşüptür dağı aytıptır. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İza sarraka en ta'budallah leyleten hakka ibadetihi. Sen Allah Teala'ga hakka ibadetihi çınığı ibadet kılgınını akısın bергенде ушу сени кубантыра ушу. Ушундай кылганды жакшы көрөсүңбү деген сөз да. Алла Таалага ушу бир түнү ибадат кыл, ибадаттан акысын дай. Же бир күнү ушундай ибадат кыл, ибадаттан акысын дай. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга айтты, факул мындай деп айтты. Аллахумма лакал хамд, Allahumma lakal hamd hamdan kasiran khalidan ma khuludик. ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا جزاء لقائله إلا رضاك. Kim uşunu aytsa, jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala Cebrail perişte aytıyordu Peygamberimiz. Allah Ta'alaga uşunu qaysı tünü aytsan, oşol ibadatın şınığı ibadat, hakkı ibadat, ibadatın hakkısında ibadat kılgan bolasın deydi. Gündüz aytsan, ibadаттын акысында ibadат кылгандай болосун. Мына караңызчы, кандай деген керемет зикирлер. Ушуларды машалла биз туугандар жазып алып, окуп алып, кайра окуп жүрсөк, Кудай кааласа иншалла ушундай улуу соопторду, баалуулуктарга жетебиз. Вакыт болду. Alımlarımızga Allah razı olsun. Allama Dimyati rahmetullahi aleyh bu hadislerdi qancha degan kitaplardan toplagan kişiler Al-Matjar Rabih degan kitap bu.
Устаз истихара намазын бирөөнүн ордуна бирөө окуп берсе болобу? Жок. Истихара намазы ар ким өзү үчүн окулат. Бирөөгө бизде дуа бар. Бирөөгө бизде насаат бар. Атак мында бирөөнүн ордуна бирөө намаз окуп берүү андай болот. Biri Caşur'un. Ötün için oğuşta önüm var. Bu Caşur'un okuturganlar bu yakala okuyun. Kaza namazlarda okuganda 4 reketli farzdan 2 reketinde Fatiha Azam sureni okup 3. 4. reketinde Fatiha Azam sureni okuvastan 1-2 minutda turup koysa bolot degendi uktum turavı. Kaza namaz köp yıldık bolsa uşintip okusa bolobу. Bolot, uqqanыңыз тура. Kaza namazda 4 reketli peşim, asır, kuptan. Oşolorda 3. 4. reketinde biz qanday qılabız? Fatihani okup, anan amin dep içibizden aytıp rükuga ketebиz da. Zamsura qoşulbayt ha? 3. 4. rekette bilebиz da. Бирок Fatihani oku bizde mazhabda sünnet. 3. 4. reketteçi. Biri azımsa Fatihani okubayla, orduna zikir же olsa sukut kılıp ele, çıkpay. Ananlar kete turgan bolsa öte öyle. Bирок men jeke özümdün tarabından mınдай sizge sunuş. 3. 4. rekette sünnette dile Fatihaga köp vaqt ketpeyt. Bul Fatiha süresi var go. Tuğan uğup alыңыз, Tavratda da, Zaburda da, İncilde da, Kur'andın özünde da bunday süre joktur. Fatiha'da süre Allah düşürgөн emes da. Oşon üчүн zerikpeyle koyuңuz. 3. 4. reketke dele Fatiha'nı okuyuңuz. İta gel oşo jönüne çıkpay turasыз. Zikir kılıp atasыз. Al maşallah sünnet. Sünnet da jönөкөй emes. Men jeke oyum. Atak bирок kılsa öte ötpeyби деген суроого токтой турган болсок ötöt. Fatiha'nın 3. 4. rekette Fatiha'nı okubay koysa da. Устаз, davat 3 gün 4 ay 40 gün bid'at bu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uçurunda mınday bolgon emes. Sünnette de, Kur'an'da da bir mınday davat, определенный vakt çok. Bu Pakistan tarafından çıkan bid'at dep uqtum. Tuğandar mınday, bid'at kaçan bolot? Жақшы угуп алыңыз. Bir болот ihdas fid-din, bir болот ihdas lid-din. Жаңы нерсе диндин ичине киргизип атасызбы же дин үчүн болуп атабы? Мисалы, медреселерибиз, университеттер бүгүнкү күнү биз баарыбыз түшүнүп атабыз. İslam üniversiteleri, İslam институттары, bakalaura, magistratura, Peygamberimiz orunda var öyle. Doktorantura var öyle. Anda bunu da bidat dep çıkış gerek. İlim alуу ölgөнгө чейин. Farz. Her biriге misal. Her biribizге ilim alуу farz. Da. Бирок мындай кылып 5 жылдык медресени окутабыз болду, 6 жыл эмес. Же 10 жыл окутабыз, 11 жыл эмес. Бул чектөөнү каяктан таптыңыз? Бул санды siz эмне үчүн 4 жылдык кылдыңыз? 7 жылда кылбайсызбы? Кыргызстанда окуу жайларды, диний окуу жайлар будан кийин 10 жыл болот деп койдум. Эмне үчүн бул чектөөлөрсүз кылтасыз? Бул туугандар динге бир жаңылык киргизүү эмес. Dindegi ilim деген maksatка kömökçü, жардам бере турган адамдардын мүмкүнчүлүгүнө карап жардам бере турган нерсе. 3 gün 4 ay 40 gün кудум ушундай. Dinimizde bunday жок. Бирок ошол dinimizdegi калимага бекен болуш үчүн, намазга бекен болуш үчүн, илимге кызыгуу пайдасы, зикир менен байланыш түзүүсү, мусулмандарды урматтап сыйлап, Maşallah Müslümanların akısını verip, ihlaslıqты пайда кылып, takvalıqты пайда кылып, sünnetke beken bolup, жақшылыққа çakırıp, жамантан кайтарганды үйрөнгөнгө, ушундай тартип. Буга мындай. Эгерде действительно мен сизге кошулам,
Ушу 3 күн, 4 ай, 40 күн пайгамбарыбыз кылган дей турган болсоң, ал бидат анда. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям азыркында 5 жылдык университеттерди түзгөн дей турган болсок, анда бидат. Анда мындай китептерде эле жок эле да. Азыркы окуп аткан нахви, балагат, сарф китептер пайгамбарыбызда кайсыл бар эле? Анда булардын бардыгын чекеден бидатка чыгарып туруп эле. Макулу? Ошон үчүн иншалла карап, бидат качан болот? Качан биз ошону диндин бир бөлүгү деп эсептесек, карап туруңуз. Диндин бир бөлүгү, ошонун ичиндеги нерсе, ихдас фид дин дейт, ичиндеги нерсе деп эсептесеңиз, анда действительно бидат болот анда. Ал дин үчүн көмөк катары эсептелсе, анда бул бидат эмес. Түшүндүңбү? Алла баарыбызга туура түшүнүк берсин. Алла алам. Азыркы учурда бейиш менен дозокто адамдар барбы? Бар болсо, эмнеге кийин ахиретте бейишке эң биринчи пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жана анын үммөттөрү кирет деп айтылат. Ал эми жок болсо, эмнеге окуялар андай, адамдар бейиште тигиндей, адамдар дозокто деп айтылат? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге махрамбы, же намахрамбы? Мындай, азыр бейишке дозокко эч ким кире элек. Адам атабыздан бери өткөндөрдүн бардыгы барзахта. Аякта кене? Барзах аламында. Бейишке качан киргизет? Кыяматтан кийин. Бүт адамдар келип сыноодон өтүп ахиретке барганда, алам талкаланып, Алла Таалам кайрадан экинчи жолу бардыгын тирилткенде, анан ар кандай учурлар болот, ашуулар болот. Ар кандай, мындайча айтканда, эсеп китеп бар, тараза бар, сырот көпүрөсү бар. Макулбу? Ушулардын бардыгы болгондон кийин анан Алла Таалам акыркысы бейишке дозокко чечим чыгарат. Бейишке дозокко чечим чыгарат. Азыр бардыгы каякта экени? Барзахта. Анда эмне үчүн кээде бейиште анан дозокто деп атат? Сиздин сурооңуз туура. Пайгамбарыбыз айтты, саллаллаху алейхи ва саллям. Кабыр үйүп койгон топурак эмес. Бул бейиштин бакчаларынан бир бакча. Кабыр үйүп койгон топурак эмес, дозоктун чукурунан бир чукур. Демек, бейишке бара турган адамды дүйнөдө амалы бүттү. Эми Алла субханаху ва таала барзах аламында эле бейиштин неаматтарын бере баштайт буга. Толугу менен тиякта, бирок неаматтар уже башталат. Эгерде бу дүйнөдө капырлыкта, ширкте өткөн болсо, же болбосо иман менен алсыратып, бир ибадат кылбай, күнөөлүү баш көтөрүлбөй өткөн болсо, дозоктун азабы сразу эле кабырда, барзакта башталат. Тиягында полный болот, түбөлүктүү болот до концачы. Бирок мынал жер барзакта эле, барзак деген мындай деп түшүнүп коюң да. Ахирет менен дүйнө аламынын ортосу. Барзак деген барда. Эки аламдын ортосунда турган, бөлүп турган ушул аламды барзак аламы деп коет. А сиз туура бердиңиз, бейиш менен дозоктуку, ал даярдалган, бүгүнкү күнү жаралган, даяр, готовый, все, кыяматта эле күтүп турат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям руханий ата катары махрам боюнча маселеси келсечи. Бирок кимге никеге турган болсо ошого ал. Бирок Алла субханаху ва таала пайгамбарыбызга өзгөчөлүктөрдү берген. А сизге бизге өзгөчөлүктөр эмес да. Устаз, жакында эле сиз менен чогуу умрага барганда сизге эко боюнча суроо бердим эле. Ошондо донорство жөнүндө да сураган элем. Врачтар эркектин уруктугун мага донор катары сунуштап жатышат. Себеби кайсыл бир себептерден улам менин яйцеклеткаларымдын саны азайып кетүүдө. Эртерээк балалуу болуу максатында донор боло турган эркек менен убактылуу никеде болсо болобу? Понимаю, что временный никах запрещен в исламе,
Но пока в голову приходит такая мысль от страха, дейді, что не могу родить. Алла Таалам перзент берсин, Алла жардам берсин. Бирок мындай болбойт. Бизде времени никогда болбойт. Анан кийин мындайда башка жоочун эркектин, намахрам эркектин уругун алып, макулбу? Ошо эненин азыркындай жатында салган, ал туура эмес ал. Шариаттын көз карашы боюнча арам. Жолу кандай десе, аны турмушка чыгыш керек. Турмушка чыгыш керек. Эгерде бунун күйөөсү болсочу, каяка турмушка чыгат анда? Күйөөсү менен бул жашаганга Алла субханаху ва таала тарабынан сизге мүмкүнчүлүк берилди. Эми эркектик мынандай да, туугандар. Улуу сөздө уят жок дейт. Эркек менен аял баш кошкондо, эгерде жашаса жашап кете берсин, проблема жок. Бирок аял жашагысы келбесе, эмне себептен жашагысы келбейт? Балалуу боло албайт. Кээде эркектен, кээде аялдан деп медицинанын көз карашы менен айтылып атат. Бирок чын-чынында келгенде бул Алла Тааладан туган. Алла кимге перзент берсе, ошого перзент болот. Уул болсо уул, кыз болсо кыз. Кээ бирлерин Алла Таала уулдарды берет экен, кээ бирлери кыздарды кылып коет экен, кээ бирлерди кыз уул аралаштырат экен, кээ бирлерине бербей коет экен. Бул Алла Таала. Бербегени Алланын наразычылыгы эмес. Алланын данышмандыгы. Макулбу? Алланын данышмандыгы. Эми эгерде экөөтен кой биз балалуу боло албайт окшойбуз, бир келишимге келели, бир канча жылдан бери жашадык деп ажырашып, бул башкага тийип, бул башкадан ала турган болсо, өздөрүнүн ыктыярында. Шарият качан кылат? Качан эркектикке жарабай калса, кошулганга жарабай калса, кошула албай калса, вот ошол учурда бир жылга уруксат берип коет. Импотенция деп коелу, я. Медициналык неме боюнча. Вот бир жылга уруксат берет, бир жыл дарыланып, аракет кылып көрдү. Болбосо анда ажыратканга туура келет дагы. Себеп дегенде бул дагы жаш кыз, мисалы, тиги кандайдыр бир ооруп калды. Бул дагы турмушун көрүш керек. Хорошо? Ошол учурларда гана. А так, жок биз жашай беребиз десе, жашай берет. Вакыт болду. Алхамдулилlah, сиздин баяныңызга да келип калдым. Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Алхамдулилlah, жакшы. Аллахым сизден жана бизден разы болсун. Амин. Менде бир суроо бар. Мираж түнү пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга 5 нерсе берилген дейт. Намаз, калганы билбей жатам. Айтып бере аласызбы? Жазакаллаху хайран. Мираж түнүндө эң негизги берилген Алла Тааланын тарабынан бул 5 вакыт намаз. Бул кат'и нас. Ошо менен биргеликте эле пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам кайтып келатканда периштелер менен жолугушуп учурашып өтүп атканда периштелер айткан, Мираждан кайтып атканда, үммөтүңө айтып кой, хижаманы ала барың деген да. Бардык оорулардан шифасы бар деген. Хижаманыч. 7-нчи асманга келгенде Ибрахим алейхиссаламга жолуккан. 7-нчи асманда мына Меккеде Каабага баратасыздар го, барыбыз. Вот ошол Каабаны таваф кылганда адамдар таваф кылып атат. Жердин ортосу да бул. Ошого ордосу. Ушунун түп тушунда 7-нчи асманда периштелердин Каабасы бар. Бул жиндердин, инсандардын Каабасы. Инсандарды да жиндерди Алла ибадат үчүн жараткан. Жиндердин да мусулмандары бар. Алар дагы зиярат кылат, алар дагы мукаллаф. Ушунун түп тушунда 7-нчи асманда эмне бар экен? Бул үйдү, мына Байтулла десе, буну Байтул Маамур деп коет. Не деп коет экен? Байтул Маамур. Вал Байтул Маамур Куранда келет. Ошолдо 70.000 периште таваф кылат экен күн сайын. Ошонун кезеги кыямат күнгө чейин кайра келбейт экен. Кыямат күнгө чейин кайра кезеги келбейт экен. Макулбу? Бир де таваф курсат экен да, мисалы айтканда. Же периште ушунчалык көп экен. Ушу жаралгандан бери ушул да. Ошол Байтул Маамурда периштелердин Каабасында Ибрахим пайгамбар жөлөнүп отуруптур. Пайгамбарыбыз Мираждан келатат. Анан экөө учурашып калып, пайгамбарыбызга салам айтып, үммөтүңүзгө салам айта барыңыз дейт.
Жана айтып коюңуз дейт. Бейиш бир мындай ээн тала. Анын топурагы аябай таза. Суусу аябай даамдуу. Макулбу? Анын көчөттөрү субханаллах, алхамдулилlah, ла илаха иллаллах, аллаху акбар, ла хаула ва ла куввата илля билlah кээ бир риwayatта ушундай деп келет да. Ушуларды ала барың деген. Албетте пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга тиягынан бейишти дагы, бул жагынан дозокто кайсыл амалдын себебинен азапталып аткан аларды дагы көрсөтүлгөнү керек да. Анан кийин дагы бир өзгөчө дагы бир кайсы учурда эмнени кош бир 5 нерсе деп айткан экен, аны калганын билбедим мен. Хадистерде ушулар бар. Хадистерде келген ушулар. Assalamu alaikum ustaz, wa alaikum assalam. Erkek менен аялдар аралаш фитнес залга шарият көз карашы кандай? Жолдошум ошондой залга барат. Ал жакта аялдар ачык жүрүшөт. Жолдошум намаз окуйт. Мен да илимдемин. Жолдошума айтсам болбой атат. Дуа кылып коесузбу 4 айга Алла жолуна чыгып кетсин. Негизи азыр көп ушундай залдар. Ошого эркек аялдарга кайрылуу кылып коесузбу? Алла разы болсун. Туура ден соолукту чыңдоо керек. Бирок эгерде сааттарды бөлүп койсо жакшы болмок. Мен эми андай чоң фитнес немелерге бир мындай кыл, тигиндей кыл дегенге акым дагы жок. Албетте сунуштаганга укугум болсо керек деп ойлойм. Сунуштаганга. Бирок эгерде ага чейин болбосо, эми мүмкүн болушунча көздү сактап, өзүнүн кыла турган иштерин кылып, акырын чыгып кетиш керек. Бирок жөнөкөй эле азыркы мисалы кыз балдар ошол жака барып, адамдын пикирин чачыратып, андай мындай кылган туура эмес. Эгерде женский фитнестер ачылып, мужской фитнестер ачылса, нур үстүнө нур болмок. Бул дагы балдарга дагы, кыздарга дагы өтө жакшы болмок. Өздөрүнүн абирлерине, аң сезимдерине, жашоосуна баарына жакшы болмок. Мен Стамбулда бир жерге барып калдым да. Ал жерде ошо үйдө фитнеси дагы бар экен, немеси дагы бар экен. Эле бассейн да бар экен. Ошол жерде жашагандар конокко чакырып калып, анан айтты, дамыла деди, мына караңыз, машаалла. Айтат, 1-3, 4 күнү, жок, адашпасам, 1, 3, 5 күнү аялдарга. Эгерде адашпасам. 2, 4, 6 күндөрү эркектерге экен да. Туура эми, мисалы эми мүмкүнчүлүк жок да эми ар бирине бирден бассейн, бирден фитнес кылып отурганга. Бирок мынандай дагы мисалы бул маселени чечсе болот экен да. Эркектер берет, бир жумада 4 күн келгиле. Бассейни мына, фитнеси мына, ошо эле бир жуманын 3 күнүн аялдарга коюп койду. Аялдардын ден соолугу келип чыңдасын мисалы. Мындай маселени чечсе болот экен. Алла субхана ва таала жеңил кылсын. Автобуста кетип бара жатканда эркек кишилерге кол, дене тийип кетет. Ошол деле зына күнөөгө киреби? Ошондо биз дайыма зына кылып өткөн болобузбу? Аллахым разы болсун. Караңыздар, биздин Ханафи мазхабта эркек менен аялдын колдору тийип кетсе, даарат сынбайт. Шафи мазхабта сынып калат. Көрдүңүзбү? Ушунчалык тийип кетсе сынып калат. Бизде сынбайт. Бирок мынаны эми кокустан мисалы тийип кеткен болсо, эчтеке эмес, ал зынанын өкүмүнө кирбейт. Шахват менен адамдын напсынын кумарын шахават. Ошол менен тийгизген болсо, кол тийгизип жатса, ал ошол пайгамбарыбыз айткан көз зына кылат, кол зына кылат, тил зына кылат деген ошого келет. Ага тооба кылыш керек. Амин. Субханак Аллахумма ва бихамдик нашхаду ан ла илаха илля анта настагфирука ва натубу илейк. Аллахым баарыбыздын күнөөлөрүбүздү кечиргин. Амин. Баарыбызды арам нерселерден, бузукулуктардан, бидат, ширк, куфурлуктан баарыбызды сактагын. Аллахым баарыбызды эки дүйнөдө бактылуу кылгын, ортобузга ынтымак бергин, ыймандуу, ырайымдуу, уяттуу жашоо бергин. Бирахматика я Рабб.